Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Озерная айылында турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Озерная айылынын центри. Бул көчө Фрунзе көчөсү экен. Картада ушинтип жазылып турат. Анан бул көчө менен түз чыгып кетсеңиздер, Объездныйга бара аласыздар. Объездныйдан дагы эч жака кайрылбай түз чыгып кетсеңиздер, Пригородныйдан да өтүп кетсеңиздер, Фучка көчөсүнө жетип бара аласыздар. Анан бул жакта ылдый тарапта көчө бар. Ал көчө менен сиздер түз чыгышты карай барып, оң тарапка кайрылсаңыздар, Молодая гвардия көчөсүнө кеткен чоң жолго чыгып бара аласыздар. Аэропорт тарапка кетип калсаңыздар, Мраморный айылдарына бара аласыздар. Эгер батышты карай кетсеңиздер, Мурас Ордо конушуна бара аласыздар тугандар. Биздин азыркы чыгарылыштагы сатылуучу үй ушул Озерный центринде, могу бильярдный залдын жанындагы көчө менен кирсеңиздер жайгашкан. Кааласаңыздар, бул жактагы чоң асфальт көчө менен мындайынан айланып кирсеңиздер деле болот. Азыр видео жүрүшүндө калган маалыматтарды көргөзүп сиздерге беремин. Бул жактан кирген жолдо жайгашкан. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Сиздер кааласаңыздар, бул жактагы Фрунзе көчөсү менен да кирсеңиздер болот. Экинчи үй болуп калат. Остановка менен бильярдный клубтун жанындагы. Бул жактан машина менен кире албайсыздар, жөн гана пешком чыга аласыздар. Анан кааласаңыздар, бул жак менен чоң жолго машина менен чыга алат экенсиздер. Бул жактан эсептегенде деле экинчи үй болуп калат. А бул жол менен түз чыксаңыздар, Мурас Ордо Озерныйдын ортосундагы асфальт жол бар. Эми мен түшүндүргөнчө бул жактан үй ээси да келип калган экен. Көз биргеликте сиздерге калган маалыматтарды берейли. Саламатсызбы? Саламатчылык болом. Келип калдык эле, ошол чакырган экенсиз. Так. Маалыматтардан берели эми. Мектеп бул жакта бар, э? Мектеп бар, жакын мектеп. Садик деле ошол мектептин жанында бар. Ооба. Мечит бар, бул жакта деле мен өзүм билем аны. Так. Суу, свет бар. Суу, свет бар. Сүйлөрүңүз. Мына бул короосунун көрүнүшү. Жердин аянты канча дедиңиз эже? 7,5 соток. 7,5 соток жердин аянты. Кызыл китеп, техпаспорт баары бар экен. Мынакей. Андан ары азыр сиздерге биринчи эле болуп бул жактан үйдү көргөзөйүн. Андан соң дагы калган маалыматтарды берем. Үй полдом экен, эже? Ооба, полдом. 3 бөлмөлүү. Ооба, 3. Узун турасы 4,9. 4,9 экен. Алды тарабы мындай чакан навестин ылдый тарабы стяжка экен. Үй өзү стенасы эмне, эже? Стенасы кирпич болчу. Кирпич, э? Үйдүн стенасы кирпич. Тышкы тарабы декоративный штукатурка. Мынакей. Ушундай көрүнүштө. Ичи 2 бөлмөлүү, прихожкасы менен 3 экен. Прихожкасын эсептөгөндө 2 бөлмөлүү. Адреси 19/4 дейт. Кайсыл көчө 19? Новая көчөсү 19/4 экен тугандар. Азыр биринчи эле болуп сиздерге ички тараптарын көргөзөйүн, андан кийин кайра короосун ачып калган маалыматтарды беремин. Киргенде прихожка. Дуалдары декоративный штукатурка экен, потолок, гипса, кардон тугандар. Андан кийин ушул эле прихожкадан түз өткөндө дагы бир бөлмө. Мынакей, мындай бир бөлмө бар экен. Негизинен кухняга расчет алынган болуш керек, менин оюмча. Кимден ким сатып алса, каалагандай бөлмө кылсаңыздар болот. Дуалдары декоративный штукатурка, потолок, гипса, кардон экен. Узун турасы 2,5 4. Андан кийин ушул эле бөлмө менен түз өтсөк, бир чоң мындай спальня бөлмө бар экен. Чыгыш тараптан 2 чыгаштан болгон терезе орнотулган. Потолок, гипса, кардон, дуалдары декоративный штукатурка. Пол жыгаштан болгон пол экен. Узун турасы 4,4 тугандар. Эми андан ары короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин тугандар. Мен кайра үйдүн короосуна чыктым тугандар. Мына бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Кошуналар менен болгон границасы тосулуп тур, бар эле. Бир гана түндүк тараптагы жак зымтор менен тосулган экен, эже? Ооба. Центрге жакын, бул жерде тойкана, магазиндер, чыксаңыз маршруткаларга, баарына эле жакын. 386-911, анан 41 автобус жүрөт бул жактан шаарга карай. Конечный жок, айланып эле жүрө берет. Айланып жүрөт, булар. Мынакей, машина көрүнүштө бул жакта жаңак бак бар экен. Мынакей.
Баасын канча атасыз эже? Баасын 20 сурап атам. 20 000 доллар сурап атасыз. Сүйлөшүүлөр болот. Болот сүйлөшсөк. Анан азыркы учурда доллар кымбаттап калды да, бир аз чындай. Сомго канчага бергиңиз келген болчу? Негизи буга чейин доллар 84 болчу, азыр 94 болуп кетти. Элдерге ошол проблема болуп атат да. Эми ала Сомго эсептеп көргөн эмессизби? Жок, эсептеген эмеспиз. Эми Жөн- ала турган реал клиент болсо сүйлөшөбүз да, түшөбүз да. Анан сомго деле может эсептеп сүйлөшсөңүз болот келечи алдын деле өзү, ала турган адам менен, Ооба. Азыркы учурда эже айтып бере албайт экен негизи. Түшүндүрүп айттым туугандары. 84 болчу, азыр 94 болгонуна байланыштуу. Сомго канчага бересиз десем, ал жөнүндө ойлонгон эмес экен. Негизинен бардык маалыматтарды берди окшойт сиздерге. Бишкек шаарынын түндүк тарабы, Аламедин району. Озерная айыл туугандар. Баасында 20 000 доллар деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Жердин аянты 7,5 соток, кызыл китеп, документ, суу, свет баары бар. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу кайтала кетейин. Айыпка буйрубайсыздар. Ал нерсе үй алуучулар үчүн эң керектүү нерсе деп ойлойм. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.